Жүзүндө айбаты бар, жүрөгүндө кайраты бар кыргыз калкым, ар дайым ала тоодой бийик турган мынакей жалпы калдыган кыргыз журту барыңыздарга кутман кеч деп айтуу менен бирге Аваз тили долбоорунун экинчи айлампасынын 9-чу чыгарылышын баштайбыз. Эмесе бүгүн дагы сиздер сүйгөноондорду, кайрыктарды биздин аткаруучулар аркылуу сиздерге тартуулайбыз. Албетте сиздер дагы өзүңүздөрдүн бааңыздарды берип туруңуздар. Эң башкы бааны биздин калыстар курамы бермекчи. Албетте бал түрүндө берилет. Дал ушул айлампадан өткөндөр биздин Борбор калабыз Бишкекте өтүүчү улуттук филармонияда чоң бир гала концертке жолдомо алмакчы. Албетте жөн гана ал жерде ырлар эмес, албетте биздин жаңы жылдыздардын жаркырап чыгышы менен дал ушул жылдыздар аркылуу сиздерге жаңы үндөр менен жаңы кайрыктарды, дал ушул ырларды тартуулайбыз. Эмесе бардык катышуучуларга мен ийгилик каалайм. Алдыда биринчи конкурсантыбызды чакыра берелик. Selkinçek, kanday teppey mınday tep, burulçanın selkinçek, kurbay teppey mınday tep, oyno balgılla, oyron gallar bul düğünü, güllü balgılla, gümürön gallar bul düğünü, yaşılı yolup güldöycan, can açılgan güldöycan, kızılı yolup güldöycan, kız gelinler güldöycan, 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 güldöycan. Güldöycan, güldöycan, güldöycan. Burulçanın selkinçek, kurbay tepçi gelinçek, suyuk kandın selkinçek, suyuk tepçi gelinçek. Biz bolboso ömürdün, kızığı yok kızdaray, tamılcıgan yüzündün, kızılı yok kızdaray. Yaşılı yolup güldöycan, can açılgan güldöycan, kızılı yolup güldöycan, kız gelinler güldöycan, 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 güldöy, 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 güldöycan. Güldöycan, güldöycan, güldöy, 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 güldöycan. Sakındın selkinçek, kanday teppey mınday tep, burulçanın selkinçek, kurbay teppey mınday tep, selkilerdin koluna, sekin karma bağlavız, tün uykudan oygutup, sarsanağa salabız, yaşılı yolup güldöycan, can açılgan güldöycan, kızılı yolup güldöycan, kız gelinler güldöycan, 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 güldöy, 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 güldöycan. Güldöycan, güldöycan, güldöy, 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 güldöycan. Güldöycan, hey! Can, oh! Güldöy, 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 güldöycan. Güldöycan, hey! Güldöycan, oh! Güldöy, 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 güldöycan. Макс Мырза абдан сонун, даярдыгы абдан мыкты экен. Ошол Макстын ырдап атканда өзүң байкадың, жанагы бийлеп анан ырдап конкурска катышкан абдан татаал да. Сен бийлеп атканда ушул өзүңдүн ырыңды эстен чыгарбашың керек да, мелодияны бузбай. Жанагы бир акыркы жеринде дыханияң жетпей калды. Байкадың өзүң. Анан низкий ноталарың кичине угулбай атат. А так бардыгы сонун. Мен сага 10 деген бааны берем. Даярдансаң болот. Анан Макс дагы бир суроо. Бул ыр Жумамедин Шералиевдики. Ону. Сөзүн ким жазган? Сөзүн Кыргыз эл акыны Эгемберди Эрматов. Эгемберди Эрматов агайдык. Браво.
10 деген бааны берем. Даярдык абдан сонун. Sen abdan жақсы даярданыпсың Азамат бүгін. Ошон үчүн бардыгы жакшы. Биринчи да баштап бердиң. Эми башында бир аз баягы ритмден бир аз адашып кеттиң кээ бир жерлеринен. Жакшы абдан жакшы. 10 берейин сага. Мен да 10 бааладым. Азамат токтой эле. Саламатсыздарбы? Макс, сен ушунчалык жакшы аракет кылып, бардыгыңар форма менен чыкканыңар үчүн сага ушулардагы абдан чоң жардамчы болду. Ошон үчүн мен 10 деп баа берем. Рахмат силерге. Мына 4-10 деген баа алдым. Макс куттуктайбыз. Рахмат. Ырды тандаганда өзүңөрдүн үнүңөргө жараша ырларды көбүрөөк тандасаңар жакшы. Кээ бириңердин үнү мына музыканын тили менен айтканда эркектин үндөрү бас үн деп коет. Ал абдан мындай коңур үндүү. Мисалы мына Болот Миңжилкыевди элестетсеңер, ошол кишинин үнү бас үндүү. Андан кийин баритон деп коет. Мына менин үнүм баритон деп аталат, бирок тенорго да жакындап кетет да. Андан кийин эң бийигүн бул ошол эркектердин тенор деп коет. Жанагы тенор дагы бөлүнүп кетет. Лирический тенор деп коет, драматический тенор деп коет, ушундай болуп кетет да. Анан ошо үнүңөрдү билип алышыңар керек да. Музыкалык сабатыңар жок болсо дагы үнүңөрдү бир мындай билип алсаңар жакшы болот. Аны ошо үнүңөргө жараша ырларды тандасаңар, бул дагы силердин жанагы ырдай турган ырыңарга келечеңерге жакшы болот турган нерсе болот да. Жайлоонун жашылыраңы, жайкалган чибер тулаңы, ой, аркырап аккан кашка суу, тетиги ак мөңгү тоңуну болады. Бултунган төргө жайылган, аныда гүлжандын козу жайлоо жашылбак, бетеге белден башырган бүркүрөгөн өзөңдөр, дегелеги чалган сайын толкунугап, аскадан аска кыдырып, ошо аралап оттойт. Torudan, bilgenin dibek sonundan Geleginin caz atpayt, canada mıldığı düşpey kolundan. Kaytarganım çarbamal, tetigi kalbanına bilgi. Körgö jayılgan, anda gülcandın kozu uladı. Кээ ырчылардын үнү эстрада салганда өзүнүн краскасын жоготуп коет экен. Анан эстрада менен да ырдатып көрдүк, комуз менен ырдатып көрдүк. Жолдош Алынын үнү комуздун үнү экен да. Анан мындай комуз менен ырдаган жаштарда сейрек болуп атканына байланыштуу, жакшы ырдаган ырчылар дагы ушу комуз менен ырдаган жаштар сейрек болуп атканына байланыштуу, ушул бирин экинин номер ушундай кошуп кое берсекпи деген ой болуп атат да. Жолдош Алы, ырчылык чебериң мыкты экен, комузду да абдан жакшы созолонтуп, обонду бузбай, мына биздин Токтосун Тыныбеков
атабыздын ырын таңдаптырсың. Бирин жоозундагы негизгиси ушу ырдалбай жүргөн, ыргерки ырларды ырдасабы биздин жаштар дегенбиз. Сен ошо жобону бузбай ошо жакшы мыкты ырды таңдаптырсың. Бирок ырдап атканда үнүңдүн багы буга чейин көпкө чейин ырдабай жүргөнүң байкалып атты. Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Сейитбеков Мируланбек. Жашым 25-те. 1994 жылы Жалал Абад обласына караштуу Аксы районунда төрөлгөм. Азыркы учурда Бишкек шаарында жашайм. Бишкек гуманитардык университетинин муниципалдык мамлекеттик башкаруу кафедрасын аяктагам. Азыркы учурда Абас проектисине катышып, ушул өзүмдү музыка дүйнөсүнөн көргүм келет. Жүрүсүңөр жашап иштеп алыста, жолу тийбейт айыт көрбөй барышка, ак эмгекти актайын деп улуңар, билим үчүн түшкөн узак жарышка. Ойлойсуңар сана тартып камыгып, садагалап каранымдан кагылып, силер мени самагандай жол карап, мен да жүрөм өзүңөрдү сагынып. Силер анда мен күнчөлүк алысмын, заманамдан калбай келет жарышкым. Ал пештеген эни менен ата кен, өмүргө өмүр бою карызмын. Ал бештеген эне менен ата кен, өмүргө өмүр бою карызмын. Жолдобай Кайыповдон аябай сонун атам менен энеме деген ырын таңдаптырсың. Абдан жакшы. Бул ырды сен бир эле прямолиния эле ырдап салдың. Бул ыр менен жашаш керек. Атаң менен энеңди элестетип, атаң менен энеңдин кусалыгы сезилген жок сен сагынганың. Сен ырды уже жерден мояктан жетсем экен, азыр кандай ырдасам экен деп ойлоп атканың билинип атты. Албетте бул конкурс, бул түшүнүктүү. Бирок сен жанагы высокий ноталарды таза ал деп айткам, э? Низкий ноталарыңарды таза. Эң негизгиси ошо, бирок сен ритмге жакшы ритмиң бар экен сенде. Музыкадан калбай жакшы ырдап аттың, бирок сага дагы ырдай беришиң керек.
Так жакшы мелодияны бузбайбыз. Сен башында акырын баштап келип анан айтпадым беле 3-4 куплеттерде анан ошол жерде мясоны көрсөтүш керек да. Тиги кусалыктын бир бийик нотаны алып атканда бир таптаза кылып ырдап койсоң болду, ошол эле сага. Мен сага 9 деген бааны берем. Мируланбек, жакшы тандапсың. Бір екі кемчилигин айтып коеюн. Биринчиси темптен калып аттың башында биринчи куплеттерде. Теге же фонограмманы укпай калып аттыңбы, же баягы өзүң толкунданып аттыңбы, ушул жагына карасаң. Экинчиси ырды бийик тональностьтон алып алыпсың да. Сен ошо кайсы тональностьтон ырдадың азыр? Бийик тональность болчу, бирок жарым тонго түшүрдүм. Ушуну дагы бир тон түшүрсөң дагы жакшы болмок экен да. Бир тон түшүрсөң дагы жакшы болмок. Себеп дегенде бул ыр деген өтө деле бийик кыйкырганды жактыра бербейт. Теге Чолпон айым айткандай, мындай кусалуу, анан кийин созулган жакшынакай ырдасаң, сен үнүң дал келгидей. Сен ушул эки кемчилигиңди жоюсоң, муну дагы бир тон түшүрүп ырдасаңчы, абдан сонун ырдайсың. Анан жанагы ошол берген оркестрди жакшылап угушуң керек, темпке ошону жакшылап түшсөң, экөөнү оңдосоң жакшы чыккыдай. Мен сага азырынча 8 деген баа берип турайын. Макул. Мируланбек жанагы биринчи тур бүткөндөн кийин биздин сабактарыбызга, биздин жолугушууларыбызга келип атты да. Тынымсыз келип, аракети күчтүү. Ошон үчүн аракети үчүн мен 10 деген баа койдум. Аракети күчтүү ишо жана мындан да бийик ырдагандай Исрадин агай. Полтон түшүрүптүр да, дагы бир жарым тон түшүрүп көрсөң, аны үйдөн ырдап көр. Мен сага 9 деген бал бердим. Жазуучу болгусу келсе жазат экен. Ырчы болгусу келсе ырдайт экен. Бир гана ырдашыңар керек. Ырдай бергенде адамдын үнү ачылат да. Анан дароо силер ойлошуңар мүмкүн. Мен ырдабай жүрүп деле барып ырдасам боло берет депчи. Дароо билинет. Ким ырдап жүргөн, ким ырдабай жүргөн. Ошон үчүн ырдын үстүндө дайым ойлонуш керек, ырдын үстүндө жүрүш керек. Ay,
очень мелодичная песня. Аранжировкасы да аябай сонун экен, ушундай бир жан дүйнөнү таатынакай кыргыздын сулуу болгон кыздары ушундай улуттук кийим менен үнүңөрдү бөлүштүргөнүңөр дагы абдан сонун экен. Кимиңер биринчисин, кимиңер экинчисин алып атканын билинип атты да, абдан сонун ырдадыңар. Кичине ушу аягында өзүңөр байкап калдыңар. Берилип кеттиңер окшойт. Бирок аябай артистично, жакшы даяр, мындай такшалган ырчыларда ырдап атасыздар. Кийинкисинде болсо мындай үндү көрсөтө турган, мындай бүгүн мындай мелодияны жана өзүңөрдүн жакшынакай бир ырды ырдап бердиңер. Кийин мындай турга өтүп калсаңар, үнүңөрдү көрсөтө турган бир шаңдуу бир жакшы ырды тандасаңар деп ойлойм. Мен сиздерге 10 коеюн деп аткам. Ушу ритм боюнча жана аягында бир нече экөөңөр тең, бириңерди бириң оңдоп кетеби десең, экөөңөр тең бир билбей бир эмеге кирип алдыңар да. 9 деген бааны берем сиздерге. Аябтан жакшы ырды тандапсыңар. Чындыгында бул жайдын түнүн элестеткен. Анан ошого карата аранжировкасындагы ошого ылайыктуу иштеп чыккан экен. Өзүңүздөр да абдан музыкальный, мындай музыкалдык угуңар да жакшы экен. Эми чындыгында жанагы минуска түшпөй калдыңар, ал жери кечиримдүү. Бирок мен ойлойт элем, 3-чү турда деле ушуларды алып чыксаңар болот, абдан сонун кылыптыр. Экөөңөргө абдан жарашат экен да. Анан азыркы мезгилде мына ушундай кыргыздын ырлар аз болуп атат да. Бул баягы илгерки ата-бабаларыбыз, өзүбүздүн аталарыбыз, апаларыбыз ырдаган ыр булчу. Көрбөйсүңөр, абдан сонун кыргыздын мындай отуруп алып, анан жакшынакай калган бир ырлар болуп атат да. Ушуну эске салдыңыздар, чоң рахмат. Экөөңөргө жакшы ырдадыңар. Мен 10 деген баа коём силерге. Кыздар, жакшы даярданып турсуңар, жакшы толкундануу да жок, дайыма сахнага чыгып жүргөнүңөр билинип атат да. Эми ушул эгер дагы жакшы ырларды алып чыгуу максатта болсоңор, биз менен иштешип мындан ары эме кылсаңар болот. Болгону жанагы сөздөрдү жакшылап толкунданып кеткенде да сөздөр бузулуп кетип атат окшойт. Ойлонуу менен өткөрүм, кез-кездең ай жайдын түндөрүн дегенди башкача айтып койдуңар. Ошол жерлердин сөздөрүн туура ырдагыла. Мен дагы 10 деген баа койдум. Айнагүл Тамара жакшы сахнаны сыйлап, жакшынакай аракет кылып, кээде бир адам өзүн өзү эптеп жакшылап кийинип чыга албайт. Силер экөөңөр абдан окшош кийингенге аракет кылып турсуңар. Жакшы, бирок бир эле жери бут кийимиңер окшой калыптыр. Окшотконго жараша баарын окшотсоңор болмок. Ошентсе да мен силерге жакшы ниет менен 10 коём. Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Менин атым Абазбек уулу Жомарт. Туулган жерим, туулуп өскөн жерим бул Токтогул. Албетте токтогулдуктар жакшы ырдайт дегендей эле ошону билдиргим келип, даңазалайын деп мен дагы ырга басым жасап жүргөндө учурум. Өзүм эмне иш кылам? Өзүм азыркы учурда Лалафодо менеджер по продажам болуп иштейм. Ал жерде. Анан бул музыка менин канымда бар десем жаңылышпайм, себеп дегенде мен ата-энем музыка менен башында алар дагы ойнойт, музыкалык аспаптарда. Мисалы үчүн апам комузда ойнойт, атам гитарада ойнойт. Ошол себептен да ойлойм, мен дагы музыкага болгон бир басымым ушул ата-энемдин таасири болсо да керек депчи. Ошондой эле музыканы мен бала кезимден бери кызыгам. Себеп дегенде 7-классымда бир кызга сүйүүнү арнаш үчүн гитара черткенди үйрөнгөм. Ошондон соң уже музыкага баш оту менен кириштим десем жаңылышпайм. İzdeyim seni arasına deldirdim en bir boz gözlerinden celdirdim sen alamga
жаралсаң, мен аламға, мен аламға. Дайым сені іздеу үшін келгенмен, тиктем сені арасынан елдердің бақтарына, бардым қол жерлерден. Сен аламға қайғыртуға жаралсаң, мен аламға, мен аламға. Дайым сенден қайғыруға келгенмен. Ақпы көк қызыл бекен өзін көрбей қышта қалған жалбырақтың өңінде ажарыңнан, ажарыңнан өзіңден азыдадың солғын. Ұшты бекен, жашыл бекен бөйнөгү, мынча менен алымымды бойлодум. Балким ошол зор бакыттын өзүдүр, өмүр бою издеттирип бир көрүнбөй койгону. Мен бір нерсени байкап койдум. Ушу жаштар сиздер дайыма ушул мурунку ырчылар, ушу 70-80-чи 70-тен аркы биздин ушу агаларыбыз, обончу композиторлордун ырын тандаганыңар абдан жагат да. Мына көрдүңөрбү, сиздер жаңы чагылып, Рыспай агайыбызды кандай сыздатып аккордеон менен ойносо, сиздер эстрада менен сонун кылып алып чыктыңар. Жомарт, бул ыр негизи диапазону абдан татаал. Издейм сенини бүт эле ырчылар ырдай албаган ырда. Сен ошону бийик нотасындагы, мындай эң низкий нотасындагы таптаза ырдадың. Мен сага ушул ырды тандаган үчүн, ушул ырды мыкты аткарып берген үчүн 10 деп. Чоң рахмат. Жомарт, сен абдан жалкоо экенсиң. Сенде үн болгондо абдан сонун чыгарса болот эле да. Мен ушу абдан таарынып атам азыр сага. Анан ырдын аранжировкасы да абдан начар. Башталышы дагы, выступлениясы да, бүтүсү дагы баягы артка бир коюп кеткендей болуп. Ырды тандаганда конкурска деген, эми сенин үнүң деген абдан Кудай берген үнүң бар экен. Бул үндү сен жакшы мындай күндө ырдабапсың. Бул жөнөкөй эле келип ырдап кетем деген оюң болсо керек менимчечи. Сенде бул үн менен эл аралык конкурска катышса болот да. А мынау ырдаган ырың, мынау ырдаган үнүң бул деген эч нерсеге жарабайт. Мен ушуга айтат элем да, сен үнүң абдан мыкты үнүң бар экен, сен өзүң жалкоо экенсиң. Аранжировкаң да начар экен аябай. Бул ырды деген абдан сонун аранжировка жасаса болот да. Ким жасап берди аранжировканы? Башталганда деген сонун кылып бир выступленияны даярдап,
Анан керек болсо ошол Рыспай агабыздын өзүнүн эле выступлениясын коесуңбу, бир ойноп коюп тур болгон ошол экен. Анан сен ырдап коесуң, ошол болду, болгон эле. Болбосо сен үнүңдө үн менен дүниөлүк мындай чыгармаларды аткарсаң болот да. Мен ошон үчүн сага деген бир 8 деген баа койдум. Даярдан дагы жакшылап. Ооба, да, бир нерсе айтып кетейин. Бул жерде бул минусовкасын интернет баракчасынан алганбыз да, мен өзүм жасаткан эмесмин. Ошол тарапты дагы эске алып коюңуз. Эске алып коюңуз дейт. Бирокчу долбоорго сонбой ошо өтүп калган болсо ушул ыр менен алып чыксаң, Эсрадин агай айткан кемчиликтерди эске ал. Интернет баракчасынан издемей жок, биз айтканбыз, өзүңүздөрдүн аранжировкаңар болсун. Өзүңүздөргө ылайык, өзүңөрдүн тембриңе ылайык кылып, жакшынакай кылып, современныйлат да бир сонун кылып алып чыксаң, мен айтат элем, ушул дагы кийинки Кудай буйрса жаңы жыл алдында тартабыз да. Ошондо сен ушуну мыкты кылып бир алып чыкчы. Эсрадин агай айткандай, дүйнөлүк масштабта издейм сенини, мына жаңы бир дыхание берсең, мына жамгыр төктүнү конкурстар дап келишти эле. Мына Бек Исраилов Ысык көлдө кадыр түнү 2011-де баары эле дап калды. Гүлжигит мына Турцияга барып, Евразияда гран-прини алып келди. Эмне деген аранжировка? Керек болсо ошол жакта түрктөр отуруп ойноп берди. Ошол түрктөрдүн оркестр менен ырдап келишти. Сен дагы мен ушу каалайм, мен сага ишенемин. У тебя есть вокал, у тебя все данные есть. Сахнада турганың, тембринг очень красивый, диапазон у тебя очень широкий. Я жду этого. Спасибо. Сен ушу жаңы аранжировка менен издейм сенини, мына жамгыр төктүнү кандай кылып алып чыгышты балдар. Чтоб сени эртең жаштар туурап, кийинки ырчылар. Ошол ырыңды талашып, сенин аранжировкаң менен ырдайбыз деп ырдай турган аранжировка жасатсаң, сен ушул ырың менен сен жеңесиң. Чоң рахмат. Рахмат. Жомарт бизге келгенден бери бир аз өсүш бар десек болот Эсрадин агай. Жомарт акцент менен ырдачу. Орусчаны кошуп. Ошонусу жоголду, ошонун жоголуп тур, кыргызча ырдап калып турсуң. Уттуктайм. Бирок негизи эстрада десе эле башка көзгө чапкылап эме жасап салышат да. Аранжировка жасап салат. Бул өзү абдан ички бир улуу сезимди назик кайрыктар менен берген ырда. Ушундай кылып туруп сен жасап алып чыгат деп ишенели. Мен дагы сени колдоп, кемчиликтерди улам оңдоп бара жатканыңды эске алып, оң койдум. Жомартка мен абдан ыраазы болдум. Эмне дегенде, мына Жомарт ушул ырды эстрадага ырдаганына жараша, кийимин дагы мына современный кылып, азыркы жаштардын тим эле аябай даярданып кийинип алып, кепканы жанга илип, издеп бараткан образды берди. Мен сага 10 деген балл берем. Сөздөрдү тамга ташка баскандай так жана туп-туура айткыла.
сен камчыланып бой таштап тегирмендин арасына күнү калгым келет айчыланып бой таштап тегирмендин арасына күнү калгым келет айчыланып Bağından Hargın cıladın gitmey kulağından Düşüme girişindi gündö tile Uftarda oğuzmastan dubakılan Düşüme girişindi gündö tile Uftarda oğuzmastan dubakılan girişindi gündö tile Uftarda oğuzmastan dubakılan Браво, Марлен. Рахмат сага чоң. Асангалай агабызды кайра тирилткендей болдуң. Мен ыраазымын. Аранжировкаң кандай сен түшүнүп аттың? Мурун эле жасатып, мурун эле репетиция кылып жүргөн экенсиң. Болбосо ритми такой аябай сложный экен. Сен ошону аябай мындай качан азыр калып калат, качан азыр ритмден адашат десем, сен молодец. Абдан сонун ырдың характерин бердиң. Үнүң дагы микрофонду алыс кылып атсаң дагы тунук, жакшынакай, бархатный үнүң угулуп атты. Сага 10. Чоң рахмат. Бул азыр биринчи жолу ырдап атам, негизи бул ырды. Бул жерде аранжировканы өзүм жасаттым ага. Марлен абдан сонун ырдадың, Азамат. Мына ушундай ырдаса болот да, ырдычы. Көп эле кыйкырып, анан көп деле мындай ырды ачканда, ырдын ошо маңызына карап туруп, акырын деле ырдап жеткирсе болот. Мына Марлен үнүн таза ырдады. Анан Чолпон айткандай, бул эстрадалык жанрга баш ийбеген ырда өзү. Размерлер ар кандай. Негизи кыргыздын ырлары ошондой. Анан ушундай ырларды эстрадалык багытта салып ырдагандын өзү чоң жакшы нерсе да. Бул ырды мындай көпчүлүк ырдай элегеле, сен ырдап чыктың, абдан сонун ырдадың, Азамат. Мына даярданганда ушундай даярданат. Биринчи ырдаса дагы эми даярданып келгенде жакшы даярданыпсың, Азамат. Мен деген 10 деген баа коем сага. Чоң рахмат. Кийинки да өтүп калсаң, Кудай буйрса өттүң, эми ушул эле ыр менен чыксаң деп, ушу Эсрадин ага экөөбүз эки колубуз менен колдойбуз. Марлен өзү музыкалык билими жок, башка кесиптин ээси. Марлен экөөбүз WhatsApp'тан сабак алышып беришип аттык, сүйлөшүп аттык. Куттуктайм. 10 деген баа койдум мен дагы. Марлен мырза абдан сонун ырыңда угарман катары айтат элем, абдан сонун адам уюп уга турган аябай жакшы ыр болуптур. И ошого эле кошумча өзүңдү мына боюңа, өңүңө жараша, ырыңа жараша кийимиңди тыккан жакшынакай экен. Мен сага сөз жок 10 деген баа койдум. Чоң рахмат. Силер сахнада, балдар, кыздар, элдин алдында алаканга салгандай эле турасыңар. Баардыгы көрүнүп турат да. Ошон үчүн бизде биринчи кийим менен ыр айкалышып турса, ошондо гана силердин көркүңөрдө ыр, силер ырдын көркүн ачып турасыңар.
Жаңыл мырза атына жараша заты дейт, 7 класста окуп ошо КТРКнын ушундай ыйык сахнасына чыгып, тияга окшошуп ата, окшошпойт, тарсылдата бийлеп. 7 класста эле мындай чоң долбоорго катышыш бул өзүнчө эле чоң баатырлык деп эсептейм. Сен баягы репетицияда таза ырдап аткансың, аяк жерлерде ритмден кичине калып аттың, өзүң байкадың. Анан сага ийгилик Алтыным. Бирок мен ушул ырды эмнегедир укпаптырмын. Биз ойлогонбузда баягы мурунку ырларынан. Значит, мен бул обончуну тааныбайт экен, бул сенин ырың деп мен эсептеп калдым да. Сен алып чыктың да. Анан эми ойлойт элем, жаңыл мырза, Кудай буйрса өтүп калсаң, сен башка өзүңө жарашкан татнакай кылып, муну жөн эле ПСР менен жаздырып келиптирсиң. Аранжировкасы жок экен. Сен өзүңө жарашкан, кийин өтүп калсаң, турга жакшы өзүңө жарашкан сонун ырларды ырдай аласың деп мен ишене алам. Рахмат. Ийгилик сага. Мен уга эле экен бул дагы. Анан обондун түзүлүшү дагы окшоштуктар бар экен. Мындайча айтканда, ортодон төмөн обон экен да. Окшоштуктар да көп экен, бирөөлөрдөн алып алган кайрыктар да көп экен. Ушундай обон экен, эми автору таарынбасын. Анан буну эгерде экинчи турга тандагандан кийин биздин ушу уюштуруучулар угуп коюш керек болчу. Кичинекей кыздын шагы сынып калабы, шагы сынбай калабы деп. Биздин калыстардын негизги максатыбыз биз так анан калыс айтып беришибиз керек да, кызым. Анан эми сен атайын келипсиң, негизи сен эми баягы мектептердин конкурстарында, мектептердин ырларына катыша бер. Бирок эми бул менимче сенин катыша турган долбоор эмеспейм деп калдым да, капа болбосоң, кызым. Макулбу? Сенин алдыңда көп ийгиликтер бар али. Жакшы ырдайт экенсиң, кызым. Макулбу? Сага ийгилик болсун, Рахмат. Биздин конкурстун алкагында жашы жетпеген балдардан бир 3-4 бар да. Ошолордун эмесинде карап көрөлү да, деңгээлинде. Анан көрөбүз. Бүгүнкү экинчи турдун катышуучуларынын канча баа алгандыгын окуп кетейин. Макс мырза 40 балл, Жолдошалы Жанызаков 23 балл, Мируланбек Сейитбеков 36 балл, Курманалиева Тамара 39 балл, Айнагүл Даудкулова 40 балл, Жомарт Абазбеков 38 балл, Марлен Жеңишбеков 40 балл, Жаңыл мырза Сыргабаева 29 балл. Калыстар тоонун мынакей берген баасына, жыйынтыгына ыраазычылык билдирүү менен бүгүнкү эфирде жыйынтыктайбыз. Албетте бүгүн 9-чу чыгарылышты жыйынтыктадык. Бүгүнкү жыйынтыкка ылайык ийгилик жараткан ырчыларыбыз улуттук филармонияда болуучу гала концерттер дамакчы кызыктын баары алдыда 9-чу чыгарылышты жыйынтыктап, мен Курманбек Ниязбеков болдум. Эсен туруңуздар.